Кыргыз эли бүгүн апрель революциясынын 12 жылдыгын белгилеп жатат. Бул күнгө карата жерлерде мамлекеттик деңгээлде эскерүү иш-чаралары өтүп жаткандыгы дагы маалым. Ал эми бүгүн биз СТВ телеканалында маанилүү маек көрсөтүүсүндө бул элдик революциянын келип чыгышынын себептери, тарыхый баракчаларда калган маалыматтар тууралуу маек куралы бул теманы алкагында талкуу жүргүзөлү деп атайын. Студиябызга сыйлуу мейманыбызды чакырганбыз. Тарыхчы Кыяс Молдокасымов. Саламатсызбы? Убактыңызды бөлүп бүгүнкү күндө келип бергениңизге терең ыраазычылык билдирели алгач, анан албетте бул күндү эскерүү, бул күн жөнүндө айтылуулар көп жерлерде ар кандай ири, масштабдуу түрдө маалыматтар айтылып келет. Ал эми биз ушул тарых баракчаларына сапар алып, негизи эле бул революциянын келип чыгышы жана элге берген таасири азыркы кезге чейин калдыбы деген суроо менен сизди студиябызга чакырдык элек. Алгач эле ушул 7 апрель 2010 жыл ушул күн боюнча өзүңүздүн жеке оюңузду, комментарийиңизди айта кетсеңиз. Эми 7 апрель 2010 жылдагы окуя бул мурдакы окуялардын уландысы. Тактап айтканда 2002 жылдын 17 мартындагы Аксы окуясынын уландысы. Себеби бул эң акыйкатсыздыктын жеткен чеги өз элине угатуу ошол Аксы окуясынан башталган. Акаевдин үй бүлөлүк коррупциялык системасы өтө күчөп, үй бүлөлүк башкаруусун орнотууга аракет жасалганы бул кыргыз элинин өтө кыжырын келтирип, натыйжада 2005 жылы 24 мартта жалпы эл көтөрүлүп Акаевди бийликтен кулаткан. Ал Москвага качкан. Акаев кеткенден кийин эл үмүттөнүп калды. Эми жаңы бийлик келет. Элдик революциянын, элдик толкундоолордун натыйжасына келет. Эми мындан ары өлкөдө жалпы элдин кызыкчылыгындагы реформа болот. Бийлик элге иштейт. Мындан ары коррупциялык үй бүлөлүк система жоголот. Жашоонун баардыгы оңолот. Ошо менен жыргал, куунал заман башталат деген элдин үмүтү бар болчу. Бирок тилекке каршы ачыгын айтыш керек. Акаев түзүп кеткен үй бүлөлүк коррупциялык система 2005 жылдан кийин дагы системалык түрдө реформа болгон жок. Өлкөдө өтө чоң бир өзгөрүүлөр, системалык түрдө реформа болуп өзгөрүүлөр көзгө көрүнгөн жок. Натыйжада элдин нааразычылыгы 2 жылдан кийин эле башталды. Элдик каршы чыгуулар, пикеттер, ар кандай чогулуулар күчөдү. Булар келип отуруп, баардыгы жыйынтыгы келип отуруп, акырында 2010 жылдын 7 апрелинде экинчи жолу элдик толкунду пайда кылды. Натыйжада Бакиевдин бийлиги кулады. Мына ушул тарыхый окуя өлкөдө дагы бир чоң бир тарыхта белгиленип калды. Жөн эле болбой бул жерде ок атышуу менен, курал жарактарды колдонуу менен, кан төгүү менен коштолду. Эски бийлик өзүнүкүн бергиси келген жок. Жаңы бийлик аны кандай дагы жол менен алгысы келди. Натыйжада бийлик алмашты, кан төгүлдү, 89 кыргыздын жараны каза болду. Булардын баары тарыхта кара так менен жазылып калды. Бирок 2010 жылдын 7 апрелинен кийин бийликке келгендер мурдакы окуялардан сабак алдыбы? Өлкөдө системалуу түрдө реформа болдубу, өзгөрдүбү деген маселелер дагы эле. Азыркыга чейин туулуп келет албетте. Албетте ошол уланды, коррупция токтогон жок. Коррупциянын ар кандай түрлөрү пайда болду кийин. Парламенттик башкаруу, президенттик башкаруу бизге жакпайт. Мындан ары биз парламенттик башкарууга өтөбүз деп парламенттик башкарууну конституцияга киргиздик. Парламенттик башкаруу бизде идеалык түрдө өлкөнү оңдойм, өлкөнү жакшы жолго салам деген партиялардын атаандашы эмес, партиялардын тез арасында түзүлүп калган байлыктуу, бийликке кызыккан бир топ ууштун атайын акционердик коом сыяктуу партиялар пайда болду дагы. Алар шайлоодо ар кандай жолдор менен жеңишке жетип, жеңишке жеткен тарап биз жеңдик, бизге мынал бийликти айыл өкмөтүнө чейин бизге бересиңер.
мынандай байлыкка биз ээ болушубуз керек. Өлкө биздин колубузда деп туруп, анан парламенттик башкаруудагы башаламандык башкарууга айланып, өлкө дагы кризиске батты. Бул тарыхтан эл негизи тарыхты карап алдыга умтулат деген сөздү унутуп калгандын бирден бир себепчилиги же адамдын ачкөздүгү таасир эттиби бул жерде? Биринчиден, бул эгемендүүлүк доорудан берки Акаев түзүп кеткен бул баалуулуктардын алмашуусунун түздөн түз таасири. Анткени Кыргыз эли 3000 жыл бою тарыхта сакталып келген, Борбордук Азияда Кыргыз деген аталышын жоготпой келген бул жалгыз калк. Анын тарыхтан жоголбой келиши бул ар дайым эркиндикти сүйгөндүгү менен. Андан кийин бул Кыргыз эли ар дайым материалдык байлыктан руханий байлыкты жогору койгон, сөзгө өзгөчө маани берген, өзгөчө ички дүйнөгө, тазалыкка өзгөчө маани берген өзгөчө калк. Ошон үчүн бул тарыхта ушундай сакталып келген эң байыркы, Борбордук Азияда эң байыркы калк. Бирок 30 жылдын ичинде Акаевдин үй бүлөлүк коррупциялык системасы мезгилинде акчасын ала бер да каалаган адамга добуш бер, өлкөдөгү байлыкты каалагандай талап тоной бер. Биринчи план бул байлыктуу болсоң сен ийгиликке жетесиң дегендей ураан менен, ошондой бир идеология менен мамлекет башкарылды. Баалуулуктар алмашканда интеллектуалдар экинчи планга жылды. Байлыгы барлар ар кандай жолдор менен, акчанын күчү менен бийликке умтулушту. Бул кийин 2010 жылдан кийин деле жанакы алтын тизме деген пайда болбодубу? Алтын тизмеге $300,000 $1 миллион чейин тизмеге кириш үчүн берип, бирок эч кандай саясий агитация, пропаганда деген элдин арасына барбай, чет өлкөгө барып эс алып келип эле депутат болуп калган мыктылар чыкты. Акчалык ким канча акча салса, кийин бийликти, байлыкты бөлүштүргөндө биринчи кезекте ошолорго мындай маани берилет деген мүмкүнчүлүктөр берилди. Ушулардын баардыгы ушул жанакы баалуулуктар, материалдык байлык мамлекеттин кызыкчылыгынан жогору турган үчүн бизде өлкөдө өнүгүү да болгон жок. Анын үстүнө ачыгын айтыш керек, 2010 жылдын 7 апрелинде жалпы эл таза бир максат менен мамлекетти эми үй бүлөлүк коррупциялык системадан арылтып бир таза коом куралы деген элдин үмүтүн бир ууштоп уурдап алды. Мародерлуктар болду, аны моюнга алышыбыз керек. Банктар таланып тонолуп, ал акчага ушунчалык байлыкка муйгандар, байлыктуу болгондор өтө күчөдү анда дагы. Кийин ал байлык кийин бийликке жетүүгө кызмат кылды. Булардын баардыгы руханий байлык. Руханий байлыкка же болбосо жан дүйнөнүн тазалыгына, интеллектуалга көңүл буралы дегенге ачыгын айтканда бийликтин эйфориясына берилип калган ошол мезгилдеги бийлик ага эч көңүл бурган жок. Ушул жерде менде мындай суроо пайда болот да, азыркы кезде сиз мынакей адамдын ошол баалуулуктарга болгон көз карашы жана дал ушул адамдын кандайдыр бир жан дүйнөсүндөгү сезимдерге, сапаттарга көбүрөөк басым жасагандыгына ыктабадыңызбы? Ал эми бул жерде ушул эле кыргыз элинин кандайдыр бир мүнөзү болду. Айтор, мисалы үчүн эгемендүүлүктү алгандан кийин 15 жылдан кийин ири революция, мартта 2005 жылкы революция болду. Андан кийин көп өтпөйлү, биринчиде биз 15 жыл чыдап келсек, баарын жутуп унчукпай келсек, аралык 5 жылдык аралыгында кайра экинчи ири революция көп жоготуулар менен болду. Ошондо бул кыргыз элине негизи мүнөздүү нерсе беле? Бул балким биринчини көрүп биз аны колубуздан келет экен дегенден кийин ошол негизге ыктап экинчини кайра ушундай топтоп кетүү себептери дагы таасир эткен жокпу? Кыргыз эли бул ар дайым эркиндикти туу туткан өзгөчө эл дебедимби? Тарыхта дагы ошондой. Кыргыз эли адилетсиздикке эч качан чыдаган эмес. Бирок 15 жыл чыдап келген да. Тарыхта андай чыдоолор да болгон эмес. 15 жыл эмес. Эгемендүүлүктү алгандан кийин. Эгемендүүлүк жаңы башталганда ала электе эле кыргыз революция жолу менен, тынч революциялык жол менен
бийликти алмаштырган. Мына мисалы үчүн коммунисттик партиянын тоталитардык башкаруусунан арылабыз деп туруп, жалпы демократияга багыт алган күч 90-жылы октябрда ошол партиялык башкарууну тизгиндеп, ошол мезгилде демократ деп эсептелген Акаевди бийликке алып келген. Бул ошол дагы өзүнчө бир чоң бир революция, бирок бул баягы көчөгө чыгуу эмес, ачкачылык акциялардын колдоосунда, анан ошол мезгилде легендарлуу депутаттардын аракетинин натыйжасында ошондой тынч жолдогу революция ишке ашкан. Буну да биз мындай дайыма эстешибиз керек. Андан кийин 2002 жыл. 2002 жыл аксыдагы окуя бул революциянын башталышы, элге ок атылышы. Ошон үчүн кыргыз эли адилетсиздикке, үй бүлөлүк коррупциялык системага кошуна мамлекеттердей алардын ушул эмне болсо ошобосун деп күтүп отура алган калк эмес. Дайыма өз эркиндиги үчүн, укуктары үчүн дайыма күрөшкөн. Оюн ачык айткан. Биз баягы сөз эркиндиги деп атпайбызбы? Оюнун ачык айткан, керек болсо канга салам бербейбиз деген эл. Ошон үчүн бул 15 жылда эмес, мына эгемендүүлүк доордо 4 жолу бийлик алмашуу болуп атат. Мына 2020 жылы мен өзүмүн баракчама жаздым эле. 4-чү жолку революция болушун каалайм. Бул жан дүйнөнүн, чындыктын, акыйкаттыктын, руханий дөөлөттүн революциясы болсун деп жаздым эле. Бирок 2020 жылы таш менен революция ишке ашып кетти дагы. Ал эми баш менен реформа жасоого келгенде бир топ кыйынчылыктар жаралып калды. Ар дайым ошондой болуп атат. 2005 жылдагы революцияда дагы, 2010 жылдагы революцияда дагы, 2020 жылдагы революцияда дагы жалпы эл өлкөдө реформа болсун деп ачык чыгышат, а бирок жалпы системалуу түрдө реформа болбой калып атат. Азыр эми ар кандай аракеттер болуп атат. Мына кечээ эле канча жылдан бери, 94-жылдан бери күрөшүп келген кумтөрдү акыры элге таланып тонолгон, ушунчалык экологиялык чоң бир коркунучту жараткан өңүтүндө болсо дагы жалпы элге, Кыргызстанга кайтарып алдык. Бул үчүн түрмөгө түштү. Күрөштүн аягына чейин чыгам, камалсам да келечекте мен кумтөрдү элге кайтарам деген оодасына Садыр Нуркожоевич турду. Ошону ишке ашырды. Эгерде ушуну биз биринчи революциянын мезгилинде эле 2004-жылы жанакы Кумтөр оперейтинг компаниясын Центере Голдко өткөрүп бергенге чейин эле Кыргызстанга 2005-жылы ал өтмөк өзү келишим боюнча. 2005-жылы өткөрүп алганда Кыргызстан бүгүнкү күндө сырткы карызы жок, бакубат өлкөгө айланат болчу. Ошондон бери мына 2005-жылдан бери күтүп отуруп 2022 жылга гана ошого жетиштик. Бирок эртеби кечпи сөзсүз түрдө бул жетишкендигибиз кыргыз эли үчүн чоң жетишкендик, чоң байлык эмеспи? Ушул жерде мындай суроо туулат. Өзүңүз азыр белгилей кеткендей, канчалаган этаптарды, дорлорду өтүп өттүк. Акырында өңсөгөн каалообузга акырындан жетип келатабыз. Ал эми ушул жерде ушул жарандардын, кыргыз элинин аң сезиминин өсүшү, сабаттуулугунун көбөйүшү таасир этиши мүмкүнбү? Ошол башыбыздан өткөн революциялар, башыбыздан өткөн ошол жаңжал, каргалуучу окуялар адам баласына, кыргыз элине, жан дүйнөсүнө, аң сезимине, ойлонушуна кандайдыр бир иретте моралдык түрдө таасир эттиби? Тилекке каршы таасир эткен менен андан натыйжа чыкпай атат. Себеби бүгүнкү күндө деле биз баягы интеллектуалдар алдыңкы планга чыкпай жатат. Улуттук элита бүгүнкү күндө мына улуттук элитага, өзгөчө чыгармачыл мугалимдерге, чыгармачыл адамдарга, маданият кызматкерлерине көңүл бурулуп, азыр эми мына жакын арадан баштап алардын эмгек маянасы жогорулайт, статусу жогорулайт дегендей мындай аракеттер болуп атат. Бирок булар азырынча реалдуу жыйынтыкты бере элек. Себеби улуттук элита калыптанбаган өлкөдө дайыма саясий элита болгону дагы сабатсыз саясий элита башкарат.
качан гана улуттук элита интеллектуалдардын үстөмдүгү орногон мезгилде өлкөдө ал жерде ошол терең реформа болуп, анан улуттук элита чыгармачыл, маданият, ушул интеллектуалдар алдыңкы планга чыккандан кийин, алардын сөзү өтүмдүү болгондон кийин гана өлкөдө туруктуулук орноп, өлкөдө өнүгүү башталат. Азырынча биз дагы эле болсо жанакындай бир ар кандай аралашкан винегрет арасында көбүнчө мына диплому жоктор чыгып атат, билимсиздер чыгып атат, өмүр бою китеп окубагандар чыгып атат. Ошондой бийлик өкүлдөрү акырындап эми тазаланып атат. Мына кечээ эле жаңылыктарда айтылды, депутаттардын арасында, министрлердин арасында, аткаруу бийлигинин арасында диплому жок, дипломду сатып алгандар. Бул диплому жок, сатып алгандар бир бөлөк. А дипломдуу сабатсыздар өтө көп. Себеби жанакы Акаевдин доорунда бекер жүргөндөн көрү ошо жогорку окуу жайына барып жүргөрү убакыт өткөргөн жакшы деген сыяктуу биз чыныгы эл аралык стандарттагы билим алганга жетишкен жокпуз. Билим бул коммерцияга айланып кетти. Акча табуунун бир түрүнө айланып кетти. Ошон үчүн билимдин сапаты бул мезгилде өтө жогору болгон жок. Ошон үчүн билимсиз, мекенчил эмес, мамлекетчилдик эмес адамдар бийликке келгенде бул өлкөдө өнүгүү эч качан болбойт. Качан гана мекенчил, мамлекетчил, билимдүү, интеллектуалдар мамлекетти башкарганда ал жерде көп өзгөрүү болот. Ошон үчүн биз мына соңку бийлик алмашуудан кийин бул интеллектуалдарга өзгөчө көңүл буруу керек. Алардын статусун көтөрүш керек. Келечекте ошолорго таяныш керек деген аракеттер акырындап кичинекей болсо дагы ишке аша баштаганы бул кубанычтуу нерсе. Бирок системалуу түрдө реформа дагы эле болсо боло элек. Ошон үчүн мен социалдык баракчама жана жазгам. Бул революция кылыш оңой, революция кылууга таш керек, реформа кылууга баш керек деп бекерден жазган эмесмин. Ошон үчүн бизге жан дүйнөнүн революциясы, билимдин, интеллектуалдуу дүйнөнүн революциясы болмоюнча бизде бир топ кыйынчылыктар болот. Анда мисалы үчүн ошол эле жан дүйнөнүн интеллектин, ошол революциясын кылууга эл барбы топтолгонго, революция жүргүзгөнгө? Азыр Кудайга шүгүр, бизде мына духовный лидерлер, ачыгын айтыш керек, Кыргызстанда бүгүнкү күндө духовный лидерлер жок болуп атат. Алар жанакы интеллектуалдар эң плинтустун алдында калган мезгилде, байлыктуулар жогору чыкканда интеллектуалдар ушунчалык төмөнкү деңгээлге түшүп, духовный лидерлер интеллектуалдардын арасында көп чыкпай калды. Себеби азыр баягы сөзү өтүмдүү, элге чыкканда ошол сөзүн, ошол духовный лидердин сөзүнө муюп угуп, анан ошонун артынан ээрчиген ким бар? Ачыгын айтыш керек. Бүгүнкү күндө Сыдыкбеков барбы? Бүгүнкү күндө Чыңгыз Айтматов барбы? Бүгүнкү күндө кимибиз бар? Ошондой чыгып сүйлөгөн. Бизде ошондой ар бир мамлекетте ошондой духовный лидерлер элди өзүнүн артынан ээрчитет, өзүнүн артынан жанакы элитаны, интеллектуалдардын улуттук элитаны түзгөнгө ошолор көп салым кошкон. Бүгүнкү күндө бизде ошондойлор дээрлик жок. Бирок бир сүйүнкөнү кыргыз эли кыйынчылык мезгилде улуу мундун өкүлдөрү эмес, жаштар чыгып аткандыгы. Мына пандемиянын мезгилинде болобу, же болбосо жанакындай адилетсиздик башкаруунун учурунда болобу, шайлоолордун учурунда болобу, кимдер чыгып атат? Жаштар чыгып атат. Ошол жаштар келип туруп бүгүнкү күндө көп нерсени белгилеп атат. Бул кандайдыр бир баштапкы тепкичи эмеспи? Бул алгачкы тепкичи. Себеби мамлекеттердин, көп мамлекеттердин өнүгүү тарыхында ошондой демилгелүү жаштар келип, ошо демилгелүү жаштар ошону акырында өнүктүрөт. Мисалы үчүн мына бир адамдан бир китеп деген бир аксакалдын оюна келди беле? Бул жаштардын оюна келди. Мына бүгүнкү күндө айылдагы китепканалардын көпчүлүгүн китеп менен камсыз кылууда болгону да бекер. Бери дегенде эле 50 миллион сомдук китеп менен айылдагы китепканалардын көбүн мына жаштар камсыз кылып койду. Пандемия мезгилинде эл эмне бири-бирине кол кабыш кылаарын билбей, айласы кетип атканда
жаштар демилген менен чыгып туруп, жаштар коомду жанакы уюштуруп коюшту. Булардын баардыгы кыргыз элинин келечеги жаштарда экенин көргөзүп койду. Болгону ошол жаштардын айрым демилгесин мамлекет өз убагында андан ары жайылтып, андан ары өнүктүрүп кетиш керек, бизде да колдоо бериш керек, моралдык жактан жок дегенде. Ошол жагынан биз мамлекет артта калып калатабыз. Башка мамлекет эмес, мамлекеттеги башкаруу бийлик өкүлдөрү артта калып калат. Мына ошол жагынан биз жаштарга көңүл бурганда ошондой демилгелүү жаштарды ар тараптан колдошубуз керек. Ошондой эле интеллектуалдуу, мыкты жаштарды ар тараптан колдосок, мамлекетти тез эле өнүктүрөбүз. Бүгүнкү күндө өлкөдөгү, дүйнөдөгү, кырдаалдагы Кыргызстандын кызыкчылыгында иштей турган аябай жакшы бир шарттарды алып келип атат. Мисалы үчүн бүгүнкү күндө биз чоң бир завод курабыз деп аракет кылбай, жаштарга басым жасап туруп, жаштарды жаңы IT технологиясы боюнча билимин өркүндөтүп, дүйнөгө 100 миңден 500 миңге чейин IT технологиясын мыкты билген жаштарды даярдап туруп, рынокко алып чыксак, ал Кыргызстанга курулган эң чоң кумтөргө дагы караганда пайдалуу. Себеби бүгүнкү күндө мына Белоруссия, Россия, Украинадагы IT технологияда иштеген жаштардын баардыгын бүгүнкү күндө алар жумушу жок калды. Батыш аларга санкция бергенден кийин мына Кыргызстанга келип иштеп атат. Россиядан көчүп, Белоруссиядан көчүп келип IT технологдор. Ошонун ордуна тез аранын ичинде кыргыздын жаш интеллектуал IT технология кызыккан жаштарды тарбиялай койсок, эртең биз 100 миң, 500 миң мыкты жаштарды даярдасак, алар азыр Россияда жүргөн 1 миллиондон ашык мигранттарга караганда 10 эсе, 100 эсе көп Кыргызстанга киреш алып келет. Анан бул жерденчи мындай ой пайда болот экен. Бүгүнкү биздин ошол тема 12 жыл мурун өткөн 7 апрель революция күнүнө багытталып жатпай, ошонун алкагында маегибиз болуп жатканына байланыштуу менде мындай суроо койду. Азыркы жаштар чынын эле демилгелүү, инициативдүү, ойлуу, көп нерселерди ойлоп көздөрү жетишет. Бир гана колдоо керек, жана аларга баягы эркиндик керек чын эле. Бирок ошол эле мисалы үчүн 5 мартта, 24 мартта же 7 апрелде чыккан кыргыз жарандары баягы атуулдук сезимин, атуулдугунун негизинде чыгышты го революцияга. Азыркы жаштар ошондойго барышабы, ошондой эл чогулуп революциялап, курал колдонуучу багытка барышы мүмкүнбү? Мисалы үчүн тарых баракчаларында тарых өзгөргөн сайын адамдын аң сезими да өзгөрүп жатпайбы? Тарыхчы иретинде өзүңүздүн жеке пикириңиз кандай ушул адамдардын аң сезимин баягы өзгөргөндүгүнө карата? Эми азыркы жаштар мына өткөн жылдагы парламентте жанакындай нааразычылык болбодубу? Былтыркы жылы октябрь айында. Мисалы үчүн 2005 жылдагы революциянын негизги бир шылтоосу эмне болду? Парламенттик шайлоодогу адилетсиздик болгон. Бермет Акаев, Айдар Акаевга окшогон Акаевдин жан жөкөрлөрү, жакын адамдары өтсүн, оппозиция өтпөсүн деген үчүн эл нааразы болуп чыккан. Ал жаңжалга айланып кеткен. Ал жаңжалга айланып кетти. Кийинки учурда кандай болду? Кийинки учурда жанакы Ак Жол партиясы парламенттеги 80% негизги депутаттар Ак Жол партиясынан болуп калды. Ал элдин нааразычылыгын күчөттү. Андан кийинки элдик толкунда эмнеден келип чыкты? Ал деген 80 эмес 90% биримдик партиясы мекенин ошого окшогон жалаң бийликке баш урган бийликтин партиясы ошолор келип калды. Аларга ким каршы чыкты? Аларга каршы чыккан булар жаштар болбодубу? Жаштар бир эле нерсени талап кылды. Көчөгө бизге ушул парламенттик башкаруудагы акчанын күчү менен, бийликтин күчү менен келген ушул шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарып бериңиз деген эле талабын койду. Бирок аны бийлик уккан жок, мурункулар да уккан жок. Натыйжада бийлик алмашууга жетти. Ошон үчүн адилетсиздик болгон жерде сөзсүз түрдө жаштар дагы эле чыгат, өзүнүн талаптары менен чыгат. Ал үчүн бийлик адашпаш керек, бийлик карманган түз жолунан адашпаш керек. Агрессияга жол бербеш керек. Агрессияга азыр эми балдардын бардыгы эле билимдүү эмес, бирок билимсиз мындай бир башка бир кызыкчылыктагы, ар түрлүү көз караштагы жаштар дагы бар. Алардын айрымдары агрессияга бой уруп кетиши мүмкүн.
Ал жагы дагы коркунуч жаратат. Бирок ошондой болбосун деп бүгүнкү күндө бийлик мурдакы революциялардан сабак алыш керек. Эң негизгиси, эгерде өткөн катачылыктардан сабак алып, туура жолго түшпөсө, Кыргызстанда ар кандай окуялар тез эле уюшулуп кетиши мүмкүн экендигин мезгил көргөздү. Мына ошого ар дайым бийлик дагы, анан карапайым эл дагы булар кайдыгер болбош керек. Эң коркунучтуу нерсе бийликтин жанакындай аракетине караганда дагы карапайым калктын кайдыгерлиги. Кайдыгер калк эртең бирөөгө кул болуп кала турган ортодо бир эле кадам. Ошон үчүн биздин соңку мезгилдерде, шайлоо мезгилинде элдер ушунчалык жанакындай пассивный болуп атпайбы? Шайлоого катышпай, бизсиз деле маселе чечилип атпайбы деп, эл өзүнүн жана укугун, талабын ошо шайлоо мезгилинде башка учурларда көргөзүп, эл жанакындай өзүнүн добушун сатпай, эл чыныгы Кыргызды өнүктүрөм деген адамдарга добушун берсе, ошондой эгерде партия болсо, биздеги партиялар партия эмес, алар шайлоо алдында түзүлө калган эле бир гибрид, жанакындай бир инкубаторлор, же болбосо бир акционерлик коомдор бир акчанын күчү менен эле уюмдаша кала турган. Идеалдык жанагы партиялык түзүм бизде али жок. Мен ошон үчүн мына жаңы келген парламентке келген депутаттарга айткам, биринчи барган жериңерде партияга тиешелүү мыйзамдарды карагыла. Бизде чыныгы партиялык атаандаш, идеалык атаандаш, бийликке умтулганда таза жанакындай атаандаштык болуш үчүн биз мыйзамды оңдошубуз керек деп. Ошон үчүн биз чыныгы партиялык түзүмдү курабыз десек, азыркыдай жанакы убактылуу түзүлө калып эле ийгиликке жеткен партиялар биздин Кыргызстандын чыныгы жүз эмес. Алар элдин арасында деле мындай бир дээрлик жок, шайлоо деле пайда боло калган. Жанакындай бир сыйкырдуу күч таяк сыяктуу да. Сыйкырдуу таяктын негизгиси эле бийлик и акча. Ошолордун күчү менен шайлоо келип калып атпайбы? Биз аларды мына шайлоодо көп мындай ооздуктаганга аракет кылдык, бирок бул жерде деле мурдакы факторлор дагы эле өзүнүн күчүн көргөзүп койду. Негизи эле бүгүнкү ушул биздин маегибизде көп тармактагы темалар бир камтыла кетти, бирок анын баарынын бир жыйынтыгы бул албетте мамлекетибиздин республикасынын өнүгүп өсүшүнө болгон кандайдыр бир багыттоолор болбоду. Сиз өзүңүздүн баягы адискөйлүгүңүздү көргөзүп, чынын деле жакшы кеңеш, багыт, аны менен катар өзүңүздүн жеке пикириңизди да бөлүшүп бердиңиз. Буга биз терең ыраазычылык билдиребиз. Биздин маегибиз абдан жемиштүү болду деген ишеничтемин. Себеби биздин көрүүчүлөрүбүз дагы ушул сиз айтып аткан сөздөрдөн кандайдыр өздөрүнө бир үлгү алып, өзлөрүнүн жан дүйнөсүнө, жашоосуна кандайдыр таасирленүүчү багыттарга ээ болуп, сиз айтмакчы, чынын деле элибиздин интеллекттерин, акылдарын, ойчулдарын көбөйтүп, бир чынын деле интеллектуалдуу, суверенитеттүү мамлекетке айланабыз деген ишеничтемин келечекте. Убактыңызды бөлүп бергениңизге дагы бир ирет ыраазычылык билдиребиз. Эскерте кетсек, студиябыздын мейманы Кыргыз элинин ойчулдарынын бири десем да жаңылышпайм, каймактарынын бири тарыхчы Кыяс Молдокасымов болду. Ал эми биз өз көрсөтүүбүздү ушуну менен жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү биздин көрсөтүү 7 апрель элдик революцияга багытталган. Андыктан бүгүнкү биздин маектер, кесиптештерим тарабынан жазалган материал, сюжеттер албетте биздин көрүүчүлөрүбүздүн көңүлүнө таасир этти деген ишеничтемин. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар.